Кыздар, эмне үчүн бетке арналган кремди бутка сүртсө болбойт, же мисалы колго арналган кремди бетке сүртсө болбойт, бутка арналган кремди бетке сүртсө болбойт? Кремдин баары окшош эле го деп ойлошот да кээ бирөөчү, бирок чынын айтканда өтө айырмасы чоң. Эмне себептен? Биринчиден, бутка, колго, денеге арналган кремдерде активдүү компоненттер көбүнчө ланолин, вазелин. Булар теринин үстүн пленка кылып жаап, ичиндеги сууну гана сыртка чыгарбайт. Бетке болсо бул нерсе кереги жок. Өзгөчө бизде кургак абада тери ичинен өзүнөн өзү нымдалыша албайт. Кол, бут балким ошондой боло алат, а беттеги, теридеги нымдуулук азыраак. Ошол себептен бизге андай кремдер кереги жок. Мына бутка арналган кремди бетке сүйкөсөңөр, моундай башыңарга байпак кийип алгандай эле болуп каласыңар да. Бул туура эмес, бул гүл күмүштүү да көрүнөт, а кээ бир айымдар чынында ошентип колдоно беришет. Экинчиден, бутка, колго арналган кремдерде атайын турултуучу заттар бар, же активдүү компоненттер таптакыр бөлөк да, бетке керексиз компоненттер бар. Анан бетке арналган кремдерде бетке керектүү брыштарды кетире турган антиоксиданттар, пептиддер, то есть кымбат компоненттер кошулган. Бутка, колго албетте андай компоненттерди кошпойт эч качан. Анткени көлөм, площадь аябай чоң. Кыздар, ар бир кремди өзүнүн максаты менен колдонуу керек. Эч качан колго арналган кремди бетке коюу болбойт. Эффект да болбойт, жаман болуп калат.